Бизден акылдуулар бизди укпайт. Бизден кыйындар бизди карабайт. Бирок бизден ылдыйлар дагы бар. Бизге жанагы таш ыргытып аткан алар бизден өйдө эмес. Сенден билимдүү, сенден акылдуу, сенден сонун сени эч качан жамандабайт. Саламатсызбы достор, биринчи байлык ден соолук каналына кош келипсиздер. Бүгүн биздин коноктор Нурзат айым. Дагы бир жолу саламатсызбы Нурзат айым. Сизге ушу бар эл алдында сизге ыраазычылык билдиргим келет. Чакырууга келип, өзүңүздүн билимиңизди айтып бергенге макулдугуңузга. Саламатсызбы Гүлнара айым. Саламатсызбы. Кош келипсиздер биздин каналга. Бүгүн сиз менен сүйлөшкөндөй айымдын ден соолугу жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Анан Нурзат айым ушундай сөзсүз келем эжеке деп айтканына ушу ыраазымын дагы бир жолу. Рахмат. Мен абдан кубандым. Себеби өмүрдөн кымбат, ден соолуктан кымбат эмне бар азыр? Убакыт бар албетте, бирок адам өзүнүн өмүрүн баалап баштаганда, адам өзүнүн ден соолугун жана өзүнүн өздүгүн таанып, билип баштаганда, бул тема биринчи орунга автоматтык түрдө чыгышы керек да. Негизи эле сиз айткандай, биз бүгүн ден соолук дегенде, акыркы жылдарда жакшы бир тенденция пайда болду. Өзүн кароо дегенчи. Анан эмне үчүн Гүлнара Даминдарова менен бирге келгенге мен кубанычта болуп атам. Себеби Гүлнара Даминдарованын акыркы жылдарда ошол организмди тазалоо деген сыяктуу, мээни тазалоо деген сыяктуу, негизи эле аялдын мына мисалы силер врачтарсыңар, биз эми врач эмеспиз да. Бирок врач эмес болсок дагы ошол ондогон, жүздөгөн айымдардын жанында жүрүп, алардын көйгөйлөрүн түзмө түз көрө алган инсандарга киребиз. Ошон анан кийин биз силерге жибератпайбызбы? Ай барды. Рахмат. Анда бүгүн биз ошо демейде врачтар чакырчубуз, бүгүн болсо ошо оору жөнүндө эмес, диагноз жөнүндө эмес, айымдын ички дүйнөсү, анын ден соолукка болгон мамилеси жөнүндө сүйлөшөбүз, Нурзат айым. Нурзат айым, биринчи иретте сизге суроо. Биздин каналдын көрүүчүлөрүнө өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, анан бүгүнкү күндө Нурзат айым эмне иш кылып атат? Албетте сизди баары билишет. Сиз коомго аябай кандай көрүнүктүү адамсыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутатысыз. Азыр дагы бир жолу өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз. Канча жылдан бери тиги экранды карап көнүп калгам да, камера бул жака кетет го. Негизинде эле сиздин каналга кайрылып аткандан кийин мен түздөн түз көрүүчүлөргө кайрылгым келет да. Мен бир жөн гана аял, өзүнүн кемчиликтери менен күрөшкөн, өзүнүн артыкчылыктарын кийинчерээк билген, жана ошолордун үстүнө дагы басым кылган, адамдар менен достошкусу келген, адамдардын ички жан дүйнөсүн билгиси келген, өзүнүн жан дүйнөсүн баккан, сөздү баккан, ден соолугун караган, жаңы нерселерге кызыккан. Анан албетте сиз баса белгилегендей депутат болуп иш жүргүзүп атабыз. Бул да болсо акыркы 20 жылда эл менен тыгыз иштегендин натыйжасында келди деп ойлойм. Жана мындан ары дагы депутат болобузбу, же бийлик болобу, же башка болобу, дайыма адам боюнча калыш керек, жана адамдык нерселерди, адамдык чыныгы баалуулуктарды андан ары уланткан инсандардан болсом деп ойлойм. Сиз айтпадыңызбы, дароо эле макул болдуңуз депчи. Макул болбой коюу мүмкүн эмес, себеби бардык адамдар башка бир трендтердин аркасынан чуркап жүргөндө, аз адам болсо дагы биз чыныгы инсандын ичине кайрылган, жан дүйнөсүнө, ден соолугуна кайрылган чыныгы баалуулук. Себеби аял ден соолуктуу болсо, бул коом ден соолуктуу болот да. Баягы ата окуса, бир адам билимдүү, эне окуса, 5 тең билимдүү дейт го. Ошол сыяктуу биз ушул чакырыктарды байма-бай кылышыбыз керек. Балким биз модада эмес чыгарбыз, бирок биз ошону аз адамга болсо дагы жеткиргенге ашыгышыбыз керек деп ойлойм. Эң сонун Нурзат айым. Анда биздин экинчи коногубуз, биздин көрүүчүлөр сурайт. Ким болду экен бул айым депчи, эмне иш кылат болду экен, эмнеге келди болду экен, бизге эмнени айтып берет турган кандай акысы бар депчи. Рахмат, ооба. Мен өзүм кесибим боюнча психологмун. Анан албетте ошол ага чейин дагы ошо натуропатия деген нерсе бар. Ошол нерсе менен аябай алектенип келем.
кесибим боюнча ошо психолог. Кийинкисин психологияга чейин албетте кесиптерим болгон, бирок ошол жаратканым ушундай келди. Өзүмдүн жеке жашоомон, өзүмдүн жеке опытыман деп айтсам болот да. Ушул жерге келип калдым акыркы бир 10 жылда ошо жалаң гана психология менен, натуропатия менен алектенип, анан бүгүнкү күндө табигый жактан ден соолукка кам көрүү деген нерсени дагы аябай ошонун үстүндө алектенип атам десем болот. Эң жакшы, рахмат. Нурзат айым, кийинки суроо сизге. Биздин мынакей кыргыз айымын айтып кеттик, айым ден соолугу күчтүү болсо, үй бүлө күчтүү болот, коом күчтүү болот деп. Ушуну кандайча сиз түшүнөсүз, кандайча айта аласыз? Айымдар эң эле биринчи Гүлнара Даминдарова айтып кеткендей, бир нерсени байкадым да. Биз эми психолог болгондон кийин адамдарды кабыл алабыз да. Анан бир келин келди да. Балдары дайыма ооруйт. Дайыма барат, клиникага барат, же болбосо доктурга жатат, кайра чыгат, кайра. Анан ушинтип дейт, мындай катар балдар экен. Өзүнүн дагы нерви жакшы эмес, ички жан дүйнөсү жакшы эмес, балдары дайыма ооруйт да. Анан келгенде эле мен биринчи сөзүм болду. Алтыным, кел сени айыктырабыз, балдарды эмес. Ал балдарды. Кеп сенде. Анан эже менен чогуу эже терапияларды кылат, жакшы терапияларды кылат. Анан эже менен чогуу ал аялдын ичинен иштеп баштадык да. Ал өзүн баягы сактаганга, өзүнө кам көргөнгө, өзүнүн нервин баягы азыркы айымдар билесиз да, биз көбүнчөсүн чарчаган айымдар болуп атат, эмоционалдык жактан, физикалык жактан, кээде үй бүлөнү өздөрү тартып жүргөн айымдар болуп атат. Анан ден соолугуна карабай, бирок көйгөйдү биз башка жерден издеп жүрүп атабыз да. Демек, мына азыр ошол кызга даже чалып дагы сурасак болот. Ал кыздын келгенине 2 жыл болду. Ошондон бери балдары доктурга жаткан жок. Эмне иш кылды? Өзү менен иштеди. Элестетсеңиз, өзү менен иштөө бул деген эже дагы кененирээк айтып берет болуш керек. Ошол эле жерден суроо берейинчи. Өзү менен иштөө деген эмне? Мисалы биз ошол кызга эмне кылдык? Бул жерде баягы сиз билесиз да, психологический терапия кандай болот? Баягы кайра эле келип эле биздин все мы родом из детства. Кайра эле балалыкка келебиз, ошол жердеги негатив, ошол жерде кандайдыр бир баягы таарынычтар, коркунучтар жашоодо болуп өткөн, ошолор мындай калып калганда, ичинде кандайдыр бир түйүн болуп калып калгандагы, ошол жерден чыга албай, адам чыга албай калат да көпчүлүк учурда. Ошол жерге кайрылып эле баягы ошол жердин жашоосу менен эле ошол окуяны кайра эстеп эле же болбосо адамга, мамилеге байланып калат дагы. Башкача. Ошол нерсени, бул дүйнөнү, тегеректеги адамдарды, мамилени таптакыр башкача кабыл ала берет. Демек, ошону кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Ушул жерден баягы биз адамдын ичинде бир ишенген ишеничтери болот да. Меники мындай эмес, жөн аны сүйлөшүп отуруу маанилүү да. Мисалы биз сыртыбыздан карап оюнубузда токтосун мындай деп коюшубуз мүмкүн да. Бирок сүйлөшө келсең такыр башка киши болот, чыпар же туурабы? Биз деле бири-бирибизди сырттан билип, анан ичтен билип дегендей да. Анан ошол маалдарда адам ошол сүйлөшүү аркылуу, баягы кайсыл бир суроолоруна жооп алуу аркылуу, анан жолдошун түшүнүү аркылуу. Себеби биз көбүнчөсүн согуш жолдоштон келет да. Үй бүлөдөгү согушуп атып эле балдарың каралбай калат да. Бул жака жабышып аласың да, анан мындай сен минтип дегенде өзү дагы жакшы эмес, балдары дагы жакшы эмес. Анан биз ошол мамилесине, мамиледе мындай болуп атат деп, анан азыр айтат да, ушунчалык жолдошум мага кам көрүп калды, ушунчалык акча берип атат, бул кандай болуп атат депчи. Анан бул албетте кимдир бирөө үчүн фантастика болушу мүмкүн, бирок адам өзүн ойлогондо, башкача айтканда, сен биздин ошол ичибиздеги сезимдерибиз, байкасаңыз азыр мага көп минтип жазышат да, балам дуру ийип атам, баламды чаап ийип атам, мен деген нерв болуп атам эже. Эмнеден нерв болобуз эжеке? Биз күтүүлөрдөн да. Биз жолдошубуз биз каалагандай болбой калып атат, биз каалагандай акча таппай калып атабыз, башкаларда алтын бар, бизде жок, башкалардын телефон алып берип туруп 17 меники алып бербей атат деген биздин жеке сезимдерибиз. Биз ошол эмоцияларыбызды, сезимдерибизди жашоодо бөлүп, анан баланы сүйүүгө, байкасаңыз биз көп көйгөйлөр жашоодо сүйүү жоктон, мээрим жоктон. Мисалы сизге эмнеге биз чуркап келебиз? Сиз аябай мээримдүү аялсыз.
сиздин эле жашыңыздагы башка аял урушчаак аял болушу мүмкүн да. Анын жанына тура албайсың да. Ал эмнеден урушат? Ал ичиндеги ошондой болгон үчүн урушуп атат да. Сен кимсиң, сен дүйнөгө ошону бересиң дейт да. Сиз менен сүйлөшкөндө мüşөктө картошка болсо картошка чыгат экен да, морковка болсо, сабиз болсо сабиз чыгат экен да. Демек ичибиздеги ошол ар кандай ойлорубуз, мисалы эмнеге деген суроолорубузга жооп алуу, ошол эле балким Кудайын табуу, ошол эле отуруп ден соолугун дегенде мисалы болбой турган нерсеге кээде кайгырабыз да. Болбойт, эми болбойт атат, эми аны өзгөртө албайсың да. Демек ага болгон реакциябызды өзгөртүү да. Анда мындай суроо сизге. Бул ошол айымдын дейли ички дүйнөсүнүн өзгөрүүсүнө кандай бир шарттар жардам берет? Билим деңгээли же динге ишенүүбү? Бардыгы бир келиш керек эже. Ошол эле эртең менен туруп басуу дагы жардам берет. Ойлорду топтоо дагы жардам берет. Ошолорду жакшылап айтып берсеңиз, сону болот эле. Эмнеден ошо ден соолук мына бир эле көбү түшүнүшү мүмкүн. Психологко барсам эле, мына Гүлнар айымга барсам, бүт менин проблемам чечилип калат деп. Буга наркомандар да келет. Алкоголиктер дагы келет. Ушундай ситуациядагыларды чыгаргандар бар. Бул эжени чалып чет өлкөгө алып кетет. Бирок сөзүңөргө аралжы. Бирок ошол жерде баягы аябай сурооңуз туура болуп атат. Баягы ошол басуу дагы эмне жардам берет, же болбосо эртең мененки жөн гана суу ичүү дагы. Мисалы үчүн бүгүн эртең менен прям сиз бияка даярданып атып, бир айым менен маектештим да. Ал өзү акушер-гинеколог айым, анан айтты да, эже момундай болуп, кичине ооруп атам, кичине мынтип, кичине мындай табыман айнып атам деди да. Анан биринчи эле суроом, сууну кандай ичип атасыз? Десем, анткени операцияларга кирип кетет, бияка шашылат, тияка шашылат, анан чын эле сууну аз ичип калыптырмын. То есть ушул дагы жөнөкөй адам басуу деп атабыз, басуу бул эң эле биринчи ошол адамдын маанайын көтөрүү. Же болбосо биздин физикалык абалыбызга, деңгээлибизге түздөн түз аябай жардам берет да. Ошол эле суу ичүү, ошол эле дем алуу, ошол эле балким кыйкырып баягы суу менен баягы муздак суу куюнбаса дагы жок дегенде ошол муздак суунун жээгине барып сүйлөө, өзүнүн ичиндегисин айтуу, анткени эч кимге айта албаган убактар бар да, сырлар бар да. Анан жок дегенде кайда барат? Ичине баягы катып, монтип толуп отурбай, барып бир жерге хотя бы ыр аркылуу, жок дегенде там ыр окуу, китеп окуу, же болбосо ошо суунун жээгине бар деген Үйлөө. Же болбосо вот эртең мененки мисалы үчүн душ, эртең мененки душ, контрастный душ. То есть ысык суу менен кайра мелүүн суу менен куюнуу дагы канчалык түрдө адамды бир кандайдыр бир мындай жаман абалдан, же болбосо кайгырып аткан, же бир нерсеге мындай байланып каласың го, бир нерсени ойлоп эле боло албай атат, болбой атат деп. Ошол дагы канчалык түрдө бизге жардам берет да. Бул мындай аябай чоң жардам берет. Даже ошол психологко келгенге чейин эле сен кандай аракеттерди күнүмдүк жашоодо көрө аласың өзүңө, Дыхательный гимнастика даже элементарный. Анда ошону бир кандай десем, өзүңүздүн мисалыңызда, мисалы Нурзат айым, эмнеден баштайсыз? Мына бүгүн мен бир жерим ооруп атса, башым ооруп атса, эмнеден башташым керек? Негизи албетте сиздер врач катары МРТ кылабыз, башканы кылабыз. А мен ойдон баштайм да. Мен айтам, сенин башыңды таштай кылып аткан, казандай кылып аткан бул сенин ойлор. Демек, ойду тартиптөөдөн баштайбыз. Бул дагы жумуш. Биз белибизди ичкерткибиз келип атабы, пресс кылгыбыз келип атабы, демек физкультура кыласың. Оюңду тартиптегиң келип атабы, демек ага дагы убакыт бөлөсүң. Ага дагы бир көнүгүүлөрдү жасайсың, ага дагы өзүнүн көнүгүүлөрү бар. Анан ошол ойлорду тартиптөө, негизи адам баласы жаңылат экен да, бат болгусу келет экен. Азыр эле башым оорубай калса, азыр эле байып кетсем, азыр эле сулуу болсом, азыр эле арыктап кетсем. Медицинада ошондой да, кайсы таблетканы ичсем болот. Ошонтип эле кылабыз. Бирок сиз билесиз да, адам структурасы укмуш, бул жараткан укмуш жасаган нерсе, өзгөчө жасаган. Анан ошонун ар бир клеткасына биз ошондой мамиле кылып, өзүңдү таанып, өзүңдүн баягы мына башың ооруп атат деп атпайсызбы? Башыңдын оорунун себептери болот да. Негизи оору башында биз күлө беребиз. Физикада башталбайт, ал мыякта башталат депчи. Ооруга биз өзүбүздү алып келип атпайбызбы? Көйгөйлөрдү, мисалы көчө бир эже айтат да, өмүр бою күйөөм ичти, оорукчан болуп калдым.
эми бирөө менен сен оорукчан болуп калдың. Бул тандоо болду эже. Ошондой эле ичкен күйөө менен жашашат, бирок оорубай дагы. Мындай, бул жерде сиз айткандай дин дагы кетип атат, башка дагы. Тагдырыңды кабыл алуу эже. Тагдырыңды кабыл алуу дегенде, эмнеге ушундай инвалид мага берип калды, эмнеге ошондой болду. Дальше кандай жашашыбыз керек? Дагы кандай, эмне кылалы? Макул, өлтүрө албайсың балаңды. Аны кучактайлы, сүйөлү. Бирок ошол башкаларга, жакындарыбызга берүүгө өз сүйүүбүз жетишпей атса эмне кылабыз Чапар эже? Биз баарыбыз байкасаңыз, ошол эле базарда, ошол эле башкасы баардыгы акча берип сүйүп алып атат. Баардыгы мына көйнөк алып берип койду эле, сүйүнүп калды. О, сен жакшысың деген жакшы сөз айтты, кубанды, кетти. Ушинтип биз ар бир ишибизде кичинекей кезибизден баштап бизде эмне кылган? Бизди тиги үй жыйнап койсок мактаган, сап келсек мактаган, анан ой макталыш үчүн азыр баардык жакшы нерселерди жасап, ошого бул эми жыл бою адаттар калыптанат экен да адам баласында. Анан ошонун баарын анализдөө эже. Жөн эле анализдөө, мен эмне кылып атам? Жазуу түрүндө. Ойлорду иреттөөдө жазуу аябай жардам берет. Бул боюнча сиз дагы аябай кенен айтып берет болушуңуз керек. Себеби мени көп кыйынчылыктан башымды жерге салдырбай чыгарып кеткен ушул төрдөгү менин инсаным да. Себеби эжеке, билесизби, адамга адам табылбайт. Бар табылат. Акча табылат, бар табылат. Адамга адам табылбайт. Сени сендей кабыл ала алган, сен кандай болсоң дагы жаныңда колдой алган, жана ошол эле учурда ар бир көйгөйүңдөн белим ооруп атат десем, кайсы жумушту бүтүрө албай атасың? Кел деп. Кел дейт дагы. Анан ичимди кармайт. Ичтеги тырышып аткан ар бир нерсебизди, бул бөйрөгүң каякта, жүрөгүң каякта, аткаңды көтөрөт. Ушундай. Мен ойлойм да, бул медицинага убагында өтпөй калган да. Анан ата энебиз барбайсың деп баягы ал убакта тиги ата эненин айтканын укчу элек го. Анан ошондон баштап медицинский китептерди окуйт десеңиз. Анан мен айтам, кыйналбай эле барып азыр тапшырып алыңыз десем болбойт. Бирок муну менен дайым ушунчалык бир сөзүң аралык дайым, бирок ушунчалык мен медицинага өмүр бою кызыктым, бирок эми үчүндür ошого жол ачылган жок да такыр. Бирок жаратканым ушундай бир алып келди мени башка жак аркылуу, именно табигый жак аркылуу, именно ушу медицинага алып келди. Анан ошол ич кармайт деп атпайбы, висцеральный массажды айтып атат. Ошол нерсе дагы мындай кандайдыр бир баягы ар бир адамдын өзүнүн касиети болот да, өзүнө берилген. Эгерде уксаң өзүңдү ошого кандайдыр бир бел байлап, ошого багыттанып, ошого даярдансаң, эшиктер ачыла берет экен. Бул жерден сизди бөлүп коеюн, Гүлнар айым. Сиз айттыңыз, медицинага бара албай калдым деп. Сиз биз дегеле медицинанын, анан биздин каналдын негизги максаты оорунун алдын алуу. Демек сиз ушу баары бир врач эле алдын албайт, врач дарылайт, уже оор болуп калганда. Сиз болсо алдын алып атасыз. Туптуура айтып атасыз, анткени ошол бүгүнкү күндө алдын алуу деген нерсе. То есть культура бар да, бизде негизи кыргыздарда илгертен бери культура болгон да. То есть бул жана физическая культура, духовная культура бул бар да. Анан ден соолукка болгондагы бизде маданият болгон. Просто биз ортодон ошол нерсени кандайдыр бир ортодогу муун жоготуп алдык дагы. Ошол профилактика, алдын алуу деген нерсени биз көп колдонбой, бүгүн Кудайга шүгүр адамдар уже мындай көбүрөөк бул нерсеге көңүл бөлүп атат да. Анан алдын алуу баягы дарылаган оорураак да. Алдын алуу балким адамдын өзүнүн ошол жоопкерчилигине кайра эле байланыштуу. Адам өзүнүн билген билбестигине. Кээ бирде билбей калабыз биз. Ошол эле баш ооруну айтып атасыз, баш оорунун алдын алса болот да. Мисалы үчүн жакшы суу ичип, өтүң жакшы аксын, баш оору эми түрдүү болот да, эки кыйын ооруйт, желкең ооруйт, эгерде физиология, анатомияны кичине тийише кетсек, эгерде желкең болуп атса, балким ал сенин жоон ичегиңде маселе болуп аткандыр. Же болбосо өтүң жакшы иштебей, өтүң жакшы акпай, там ошондой болуп атса, демек же болбосо ичиңде кандайдыр бир жанагы ичегилериңдин абалы дегендей начар болуп атса, сен аны кантип алдын ала аласың? Ага чейин эле, врачтарга чейин эле
Анткени врачка барганда биз өзүбүздүн эле монтип жүктөп коюп атпайбызбы, мойнуначы мына мен келдим, мени дарыла деп. Бирок ага чейин адамдын өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек да. Ошол эле басуу, ошол эле күнүмдүк көнүгүү ЛФК, илгери ЛФК деген болгон. Физкультура мектепте биз мектеп эртең менен барганда биз 10-15 мүнөт физкультура жасачубуз мектептен. Суу өз убагында ичүү, жакшы сапаттагы суу ичүү, суунун көңүл бөлүү, ошол эле күнүмдүк жашоодо жеп аткан тамагыңа сереп салуу, балким жашылчалар аз болуп атат, балким ошол эле зелиндер аз болуп атат, анан кечинде кеч жеп коюу дагы биздин адатыбызда көп да. Кечинде кеч жеп койгондо ошол кандай сенин ден соолугуңа залакасын келтирет. Сенин канчалык түрдө ошол эле эртең менен оор турушуңа, сенин маанайыңдын түшүнкү болуп калышына кечинде кеч жегениң же болбосо оор тамак көбүрөөк жеп койгонуң түздөн түз таасир берет. Ошону биз баягы сиз Нурзатка суроо берип кетпедиңизби, эртең менен таңкы процедураңыз эмнеден башталат деп. Анткени бизде уже баягы калыптанып калган суудан башталат. Бысмылла дегенде эле суудан башталат. Кээ бирөө мелүүн сууну жакшы көрөт, кээ бирөө ысык сууну жакшы көрөт. Сөзүңүзгө аралжы. Мына бизди көрүп аткан биздин көрүүчүлөр анда мындай сизге суроо берет деп мен ишенем. Менин ичим катып атат, эмне кылышым керек деп. Аябай сонун. Жооп берип койсоңуз. Ооба, аябай сонун. Эң эле биринчи өтүңөрдүн абалын текшергиле. Эгерде өтүңөрдүн сапаты, өттөгү баягы өзү жидкость же болбосо деги эле ичти мындай өзүңөр эле кармап көрсөңөр болот, канчалык мындай ооруган жери бар бекен. Анткени биз бысмылла дегенде эле көпчүлүк учурда өтө жаштарда да, кечээ мисалы үчүн канча жаштагы экен, 15 жаштагы кыз келди. Ичин прям колду тийгизбейт да, прям тийгизбейт, колго тийгизбейт. Переживать этесиң, анан оозунун тегереги бүт заеда болуп кетиптир да, оозунун тегереги могу жери заеда болуп кетиптир. Переживаешь десем, ооба дейт. Хочешь поплакать? Ошол жерден эле сразу бук болуп турат да, өзү бук болуп турат. Кой бер, ыйлай бер деп. Переживание барбы? Бар. То есть биздин бул жердеги келген ойлорубуз, кандайдыр бир нерсеге сарсанаа болгонубуз, ата энебиз үчүн карап алып балдар бүгүнкү күндө, ошонун баары түздөн түз келип туруп, эмне ашказан, 12 ичеги дегенде спазмга келтирет. Ошон үчүн биз бысмылла дегенде эле эмне өзүбүздүн оюбузду Нурзат айткандай жок дегенде баракка жазып туруп чыгаргыла өзүңөрдүн негативиңерди. Андан кийин колуңарды ошол могул ашказаным көп ооруйт дейбиз, ашказандын ооруганы ошол спазм. Ал көбүнчөсүн ашказан эмес, 12 ичеги болот. Ошону мына коюп эле, колду коюп, телефонду, даже көпчүлүк учурда телефонду көрсөтөм. Мына телефонду коюп эле до боли. То есть биринчи ооруганга чейин коюп эле ошону эмне биз расслаблять этишибиз керек. Бул эң маанилүү нерсе. Мен топ менен көрсөтөм, телефон менен көрсөтөм, атайын таягым бар, ошону менен дагы көрсөтөм. То есть биздин ички абалыбыз жакшы болуш керек. Өзүңөрдү коркпой эле колуңарды коюп, Бишкекте даже центр Агулова ачылды бул боюнча. Колуңарды прям коюп эле, мына прям ушуга коюп көнүгүүнү ушуну дайыма жасап турушуңар керек. Экинчи нерсе бул скручивание деген нерселер бар. Бунун баары иштебейт. Ошол суу, ошол скручивание, ошонун баары иштебейт бир эле моментте, эгерде сиз кеч уктап аткан болсоңуз. Кеч уктап режимди бузган болсоңуз, албетте мунун баары кылып аткан алтын жеп аткан таблеткаңыздан өйдө эмне текке кетет да. То есть анын сизге тийгизген пайдасы уламдан улам төмөндөй берет. Ошондуктан биз эртең менен баары в комплексе деп коет. То есть эмне бул ден соолук, бул бир бүтүн нерсе да. Анан ошол бүтүн нерсе бөлүкчөлөрдөн турат. Ошолордун бөлүкчөлөрү бул суу, бул чөп чайлар, сиз көрсөтүп аткан, сонун ошол эле гимнастикаларыңыз, ошол эле режимиңиз, ошол эле оюңуз, то есть уктаганыңыз, турганыңыз, мунун баары маанилүү. Ошон үчүн эгерде ичиңиз катып аткан болсо, биринчи эле суу ичип баштаңыз. Анан өзүңүздү бошотуп мындай тырышпайчы тырышкандар. Көпчүлүк учурда тырышкандарбы? Нурзат айым, сиз ушуну жыйынтыктап койсоңуз. Эң эле жөнөкөй нерселерден экен ушулар. Эң эле жөнөкөй, чынындачы башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам деген сөз бар да. Биз эгер чын эле карап көрсөк, баардык суроонун жообу өзүбүздө бар да. Бардык суроонун жообу табигатта бар, бардык суроонун жообу адамдарда бар, аракетте бар. Мындай
Кудай сен бир максат койсоң чындап жолдорун ача берет да. Анан ошол ич катуу деген нерсе мен бир агай аябай күлдүргөн, аялдар дейт ушунчалык тырышып каласыңар, тишиңерге чейин тырышып каласыңар дейт. Прям тырышып, кантип тырышып тиги жакшы болоюн, акылды көрүнөйүн, жакшы көрүнөйүн, бактылуу деп ойлосун, элге окшошоюн, анан жаман нерселерим көрүнбөсүн, анан негатив укпайын, анан жаман жазбасын деген сыяктуу нерселерди айтып, ойлонуп атып, эл эмне дейт болуп атып, окуй мени жаман деп калбасын, анан мени элдер кеп кылбасын, анан сөзгө сөлтүк болбоюн, кепке кемтик болбоюн деп атып, адам өзүн ынтып салат да. Ошол нерсе мен мага келген окуучуларга дайыма айтам да. Нурзат Токтосуновду эстегенде эле просто бошот кылабыз. Ты в безопасности. Бошот. А сени ойлоруң мындай да, чектөө дагы, ойлор дагы биздин башыбызда эле. Бардык нерсе биздин башыбызда. Бизди кармап аткандагы, бошотуп аткандагы, кылдырып аткандагы, кылдырбай аткандагы, ыйлатып аткандагы, бактылуу кылып аткандагы биздин башыбызда. Ошол ойлорду ушул учурдан пайдаланып бардык көрүүчүлөргө айтат элем, бат болбойт. Бирок сиз ошол жолго чыгыңыз. Жипарыжы жолго чыкпадыбы? Жипарыжы тоолордо жүрүп атпайбы? Биз дагы барабыз аркасынан. Ошол сыяктуу тоолорго чыгып басуу макул. Ар бир адам шылтоо айтат. Анан мындай болуп атат, анан мындай болуп атат, мындай болуп атат. А эмнеге башка аял бактылуу, сен бактылуу эмессиң? Эмнеге башка аялда 24 саат бар? Башка аялдын сендей эле балдары бар. Башка аялдын күйөөсү сендей эле акча бербейт. Сендей эле көйгөйлөр бар ар бир адамда. Бирок сенде просто ойлонуп туруп, обесценивание кетет да көп учурдачы, өзүңдү баалабайсың, мактабайсың, өзүңдүн адам экениңди. Чын-чынына келгенде Аллахтын алдында Аллах өзүнөн кийинки эле орунду бизге берген. Биринчи орунду адамзатка берген да. Андан кийин башкалар, бизге көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселер. Бирок сен ошончолук дүйнөнүн кожоюну экениңди сезип алганыңда, сен уникалдуу, сен үчүн канча лаборатория, канча нерсе, бул дүйнөдөгү ар бир нерсе сенин урматыңа жаралганын түшүнгөнүңдө, сен өзүңдү пас нерсеге урбай каласың. Сен өзүңдү урушка ара көрбөй каласың. Сен өзүңдү жаман сөзгө, жаман мамилеге ара көрбөй каласың. Байкасаңыз, биз чыдаганга чейинки гана нерселерге чыдайбыз. Берилет да, башкача айтканда. Вот канчага чейин сен уруксат бересиң, адамдар сени ошолго чейин гана колдонот. Эң жакшы Нурзат айым, бизде эми 5 кол бир түң эмес дегендей, биздин подписчиктерибиздин арасында эмне деп коет, азыркы кезде хейтерлер деген барат, ушунчалык жаман сөздөрдү айтат. Анан мен ушуларга айткым келет да, кээ бирде ушунчалык ден соолугуңарга зыян болот деп. Сиз да ошону айтып кетсеңиз азыр. 100%. Бир-эки нерсе айтсаңыз, эмне кылат? Вот хейт ичиңдеги сенин өртүң. Бул эмне өрт? Бул Өзү үчүн эле жамандык кылат, ошолорго айтып. Боор ооруйт, ракка жеткирет. Мына элементарный элечи. Боор ооруйт. Просто бооруң ооруйт. Ооруйт, бүт эле. Көтөрө албайт. Себеби ал кортизол бар, ал толтура нерселер бөлүнүп чыгып, биягың реакцияң кошмарда. Бирок ал эми өзү каалап кылып атат дейсизби эжекем? Бул да тандоо. Бул дагы сенин, эгер сен чын эле өзүңдүн ичиңден, мисалы, өлүп кет Нурзат, кыйын болбой эле, ушуну эмне чакырдыңар деп ойлоп атсаң, жаным, мен сага бакыт каалайм. Мен сени жакшы көрөрүмдү айткым келет. Аллах сени адам кылып жаратты. Мен сени сыйлаганга, сенин просто адам экениңди, андан кийин кыргыз экениңди сыйлаганга мен милдеттүүмүн. Просто потому что сен кыргыз. Жаным, ар кандай ойлор болот. Ар кандай үй бүлөдө өсөбүз, башыбыздан ар кандай оор күндөрдү кечиребиз. Ар бирибизден сенин жана менин жашообузду китеп кылып жазсак жарашат. Кино тартсак жарашат. Бирок бардыгы жаман болду. Көрүп атасың, жакпайт, мен турушум менен жакпайт, сүйлөшүм менен жакпайт, мен ошону өлүп кетпейби деп атабыз. Бирок мен өлүп кетишим менен сенин жашооң жакшырбайт, жаным. Келгиле, көйгөйлөрдү чын эле чыгып, сезимдерибизди угабыз. Эмнеге мен жаман болуп атам? Эмнеге мага ал жакпайт? Почему триггерит? Почему она мне не нравится? Ушул жерден максаттар жөнүндө дагы айтып кетчи, анткени адамда максаттар, кызыгуулар жок болгондо, мына мисалы үчүн сиз тоого чыгат деген нерсени угуп көрүп билгенде прям ушунчалык менде сразу сыйлоо пайда болот да. Адам канчалык түрдө өзүнүн үстүндө иштейт экен, адам өзүнүн баягы буга дагы эрк керек.
Буга дагы эмне деген эрк керек же болбосо баягы эл эмне дейт деген чыгыш керек. Анткени айтат, эмне кылып жүрөсүң тоодо деген сөздү дагы балким кээ бирөө көтөрө албайт, ошон үчүн чыга албай жүрөт. Балким ал каалайт. Бирок ошол эң эле биринчи биздин ойлорубуз бул максаттарга байланган. Максаттарга, кыялдарга байланган. Эгерде адамдарда кыял жок болсо, койгон алдына максаты жок болсо, бүттү, ал майдаланып башка адамдарга асыла баштайт. Ошону кылып аткан адамдарга, өзү кыла албай аткан нерсени эмне кыларын билбей башка адамдарга уже асылып баштайт да. Ошон үчүн кыял, максат койгула демекмин да. Жакында бир келин алдыман чыгып, мага консультацияга келип кеткен, анан аябай күлөт да, анан мындай карасам бактылуу, эмне болду десем, эже сиз айтпадыңызбы дейт, отстань от мужа. Я отстала, дейт. И мне так хорошо стало. И ему так хорошо стало. Эже, понимаете, биз деген ушул мамилелер, байкасаңыз, мамилелер бизди өлтүрөт. Мамилелерден тура албай калгандар бар. Ордунан тура албай, разочарованиядан өлүп калгандар бар да. Күлкүнү сезим, бирок айтат да, сен таарынтпайт дейт, сен таарынасың дейт. Сен таарынтуу жок дейт. Сен таарынууну өзүң тандап атасың. Эмнеге Курмандыкка чалып, өмүрүн курмандыкка чалып коюп атпайбы? Өзүнүн өмүрүн, кызыкчылыктарын, кыялдарын курмандыкка чалып коюп атат ошол мамилеге. Ошол бир болгон окуяга байланып, калган бияктагы өмүр өтүп атат, убакыт өтүп атат, баары өтүп атат да. Ал болсо ошол окуя менен, ошол күн менен, ошол убак менен, ошол мамиле менен гана жашап атат да. Биякта күнүмдүк мына бүгүнкү балдарыңдын күлгөнү, жолдошуңдун балким белеги, же болбосо асмандын көк болуп ачык болуп атканы, мунун баары мимо, сенден мимо кетип атат. То есть сенден сага тиешеси жок, сен аны өткөрүп атасың. Анан бир күн ойгонсоң уже 40, 50, 60, 70 болуп кеткен. Гүлнара, сиз дагы бир жолу кайталап 1, 2, 3 деп айтып берсеңиз, мисалы мен албетте бактылуумун, бирок мисалы мен бактысызмын, бирөөгө ичим күйөт, ичим дарыйт, аябай жиним келип турат. Неден башташым керек, эмне кылышым керек? Биринчи аябай сонун мындай техника бар да, выписаться деген. То есть эгерде сиз ошол негативде, бул сиз пропискада турасыз ошол жерде. Бул аябай сонун техника, бул 100% дээрлик иштейт. Баарыңар эгерде колдонуп көрсөңүздөр болот. Выписаться. То есть бул нерсени эки түрдө түшүнсөк болот, выписаться деген. То есть ичиңдегини жазып чыгаруу, же болбосо бир жерде пропискада турган кезде сен негатив абалда, ошол жерде, ошол окуяда негативдесиң. Ошону жазып ичиңен чыгар, же болбосо ошол жерден өзүңдү прописка. Мисалы үчүн сен жаңы үй алсаң, сен эмне эски үйүңөн пропискадан чыгышың керек. Сен пропискадан чыкмайынча тиги үйгө прописка боло албайсың. Ошону жазам, Демек, биз ичибиздеги биринчи эле эмне негатив, сени вот мына жолдошуң болгондой грамматиканы карабай. Ооба. Бир күн, 2 күн, 3 күн. Күнүгө эртең менен жарым саат ушуга арнап, постоянно ошол ошол убакта ким, атам, энем, апам тигит. Күнөөлөйм, баарын Күнөөлөйсүз, сөгүп бүт баарын ичиңизде болгон нерсенин баарын жазып, чыгарып, ошону өрттөп, ошол убакта эң эле жакшысы бул прожить, ошону жашап өтүү. Именно ошол абалды жашап өтүү. Анткени жашап өтпөй эле монтип эле жаза бергенде бул жерде калып калат. Физика баары бир дене алдабайт да. Бул кайра оорутат, ары бери кылат. Ошон үчүн биринчи жазып чыгарышыбыз керек баардыгын. Анан бул биринчиси. Анан экинчиси бул сенин кайра пропискаң. Кайда кыялың. Кыялың, максатың. Ал адамды жакшы көрүшкө кайра. Ал эгерде адамга карата болгон болсо, ал адамды тим коюу, ал адамды вообще тийбегиле. Ал адам мындай да, эгерде биз мындай бул сабак, бул адам менин жашоомо, мен кайсы абалым менен, же болбосо эмне үчүн бул адам жаратканым, бул жаратканыма келген нерсе да. Биз өзүбүз баягы барып эле ошого турмушка чыгарып, нике кайып деген нерсе бар. Ошол адамдын жанына эмне болуп отуруп калдык. Каким я своим состоянием притянула этого человека. То есть бул адам сөзсүз түрдө сени бир нерсеге үйрөттү, окутту, баягы күзгү деп коебуз да. Эгерде жолдошубуз, мисалы үчүн мен өзүмдү мисал келтирейинчи. Эгерде менин жолдошум
өтө мындай спокойный, өтө рассудительный, өтө мындай. Мен өзүм мындай импульсивная, мен өзүм аябай активная, импульсивная. И мен жолдошум мага күзгү болуп эмне үчүн берилген? Кичине токто, кичине сабырдуу бол, кичине ойлонуп туруп анан жооп бер деген нерсени гана көргөзөт да. А мен болсо андан требовать этем. Ал дагы мендей болуш керек деп, мен өзүмдүн нерсемди, каалоомду ага баягы навязывать этем, байлайм да. Ал болсо унчукпайт, эчтеке дебейт, сонун жаңы жылдын елочкасындай болуп тура берет бир орунда. А мен эле ары бери чуркап, мен эле капаланып, кайгырып, Демек мен экинчи бул адамды кабыл алуу, он такой. Его уже не изменить. Эгерде сен ажырашкың келип не устраивает, кечирип кой, сен өзүң тандагансың. Тандооң болбой атабы? Анда чык кет. Же болбосо башкача өзүңдүн буга болгон, бул адамга болгон мамилеңди өзгөрт. Просто бул жерден бир айтып койчу нерсе. Көпчүлүк учурда айымдар биз ойлойбуз да, ажырашып кетсек, же болбосо там кетип калсак дагы, же бул кетип калса маселе чечилет деп. Эч качан чечилбейт. Мен подтверждать этип берем. Просто эч качан чечилбейт. Бул 100% факт. Эч качан чечилбейт. Анткени кийинки нерсе андан дагы оор болот. Ошол өлгөн менен экинчиге арасында ден соолугуна кандай таасир берет? Ден соолугуна немеге ден соолукка түздөн түз. Анткени айым ошол ичиңдеги негативди жазып чыгаргандан кийин, андан кийин ошол эле А4 2 баракты алып алгын дагы, ошол эле экиге бөлүп туруп, бул сенин жаман көргөн жагың, бул сенин жакшы көргөн жагың. Кайсыл тарап эмнеси сен жолдошуңду мисалы үчүн аябай жагат. Ушунчалык. Анан мындай сонундагы бир техника бар. Болуп өткөн мына 25-жыл Кудайым буйрса өттү, аман эсен. Ошол жылда сени ушунчалык бир шыктандырган, сени ушул Гүлнара молодец, Нурзат молодец деген ушул өзүңдү аябай шыктандырган эмне болду? Ошону ойлоп, эстеп, ошону кайрадан жашап өт. Өткөн айда сен үчүн анткени бул нерсе сени автоматтык түрдө маанайыңды жакшыртат. Маанайың жакшырса сенде эмне кандайдыр бир мен азаматмын деген нерсе пайда болот да. Бир айда, өткөн айда сен эмне кылдың? Сен менен кандай бир сонун окуя болду? Анан ошол эле бул кечээки өткөн күнүңдө кандайдыр, то есть ар бир нерседен бир жакшы сонун нерсе, сен менен эмне болду? Балаң күлүп койду, беш алып келди, жолдошуң же болбосо там бек кучактап койду деген сыяктуу, же болбосо ушундай бир сонун подкаст тартып алдым, сонун болду, тоого чыгып келдим, саякат пландадым деген сыяктуу жакшы нерселерди эстеп, ошону жашап өтүү. Ошол именно кечөө болду ал. Ошону, то есть биз өзүбүздүн генерировать деп коет го, өзүбүздүн ичибизде жакшы положительный нерсени биз аны баягы жем берип турушубуз керек, ага питание берип турушубуз керек. Эгерде биз жакшы нерселерибизди эстеп, өзүбүздүн азамат экенибизди өзүбүз колдобосок, ыраазычылыгыбызды билдирбесек, анда эмне биз башкаларга салыштыруу деген нерсе көп дагы, ошондон анан биз эмне ылдый өзүбүздүн маанайыбызды ылдый түшүрө беребиз. Анан албетте ошол благодарность деп, то есть кийинки нерсе бул ыраазычылык. Жаратканыман баштап сен бүгүнкү ойгонгонуң, колуң, ошол эле ден соолугуң балким аябай жакшы болбой атса, уже жакшы болду. Мына ушул күндөн баштап менин ойлогон оюм түздөн түз менин ден соолугума таасир берет экен деп. Өзүңөргө баягы ойду өзгөртө баштасаңар, мен уже ден соолуктамын деген ойдун үстүндө көбүрөөк ошого күч берип, ошого энергия берип турсаңыз, сиз батыраак айгасыз. Бул научный прям эксперименттер жүргүзүлгөн. Анан ушул тууралуу Георгий Иванович Сытин деген өтө 4 доктор наук болгон адам окуп көрсөңөр өмүр бою. Ал ошол илимий түрдө тастыктаган канчалык түрдө биздин ойлогон оюбуз биринчиден, экинчи сүйлөгөн сөзүбүз биздин ден соолугубузду 100% өзгөртө аларын. Жакшы да кыла алабыз, жаман да кыла алабыз. Ошон үчүн эң эле биринчи мен ден соолуктамынбы, же мен оорубай калсам экен, биз монтебиз да оорубай калсам экен деп. Жок, мен ден соолуктамын. То есть оорубай жакшы. Мен уже ден соолук, мен прописка болдум.
ооба, мен Шүгүр. прописка болгула. Ден соолук деген чөйрөгө, ошол жамаатка пропискага киргиле. Ошол ден соолуктагы адамдар өзүн кандай сезет экен, кандай алып жүрөт экен, эмне кылышат экен, кандай сүйлөшөт экен, алар кимдер экен, ошолорго кызык кыла да. Дайыма сен оюңдучу мен минтип иди, анан нур үйдү, урушуп иди деп эле мындай ущербный состояние да. Материализация болот да, ойдун баардыгын ишке. Нурзат айым, эми биз айымдын ойлогон ою жөнүндө, психологиясы жөнүндө аябай өтүп кеттик. Эми бир эмне эмеге өтө реализмге өтүп. Сизди башында айтып кеттик, ушу шаардык кеңештин депутаты деп. Ошо боюнча суроо эми шаардык кеңеште аял затынын деги эле ден соолук боюнча кандай иштер жасалып атат, жасалды, жылдын башы болуп атпайбы азыр эми? Пландар кандай, ошолорго токтолуп кетели. Мен буга чейин эле дайыма айымдар менен жана балдар менен иштеп жүргөн аялмын да. Анан шаардык кеңештен болгону ошону дагы көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк ачылды да. Анан медицина жагы, мисалы же ооруканалар деп айта албайм, себеби ал министерство өзүнчө, шаарга карабайбыз. Шаарга бизге эмнелерди карайбыз. Түзүлүш керек ошо ден соолук үчүн, ошо кандай ал мамлекеттики, бирок биз шаардыкын айталы, мен өзүмдүн жумушумду айтайын. Баары бир эле мен ойлойм алдын алуу деген нерсени кылышыбыз керек жана жайылтышыбыз керек да. Ошол жөнүндө көбүрөөк айтышыбыз керек да. Азыр биз ошол эле асыл зат же болбосо башка кризистик борборлор бар шаардын ичинде. Эгер сен зордук зомбулукка кабыла турган болсоң, сен ушундай эмне кыла турган болсо, каяка барыш керек, кандай номерлерге чалыш керек, 119 деген бар деген сыяктуу биздин өзүбүздүн каналдар. Ошол шаардын ичиндеги каналдар. Анан мени аябай акыркы жылдарда кайгырткан нерсе бул мугалимдердин абалы, негизи эле аял затынын абалы да. Абал бул аябай маанилүү да. Биз ошол мектептерибизде көйгөйлөр эмнеден чыгып атат? Көйгөйлөр азыр үрөй учурган окуялар чыгып атат. Ошолордун дагы башында биз ар бирибиз эстешибиз керек да. Проблемалуу баланы дагы эне тарбиялап атат. Ал дагы бир үй бүлөдө, ал дагы коомдун бир бөлүгү. Биз канчалык бала минтиптир, тигинтиптир дегенибиз менен биз жекирип атабыз адамдарды. Биз аларды жаман айтып тепкилеп кетип атабыз. Мисалы азыр керек болсо Чыңгыз Айтматов ким дегенге чейин кетип атабыз. Бирок биз канча адамды кучактап атабыз, канча баланын башынан сылап атабыз. Биз канча адамды көкүрөгүбүзгө кысып жакшы сөз айта алып атабыз. Ушул жагы маанилүү деп ойлойм. Анан шаардын ичинде албетте баягы муниципалдык өзүнүн иштери, алар бардыгы кете берет. Бирок ошол кадимкидей должностто турган адамдардын аялдын жумуштарына, аялдын көңүлүнө көңүл буруп коюусу бул аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Ошондуктан биздин мисалы депутат катары биз эмнени карайбыз? Биз бюджетти карайбыз. Биз бөлүнгөн акчалар ордуна жетип атабы, ошолорду карайбыз. Кандай иштер баягы шаардын ичиндеги жасалып жаткан иштердин контролдорун карайбыз. Элдердин баягы суроо талаптарын угабыз, алардын армандарын угабыз. Могул жер болбой атат, бул жер болбой атат. Негизинен көбүнчөсүн бизде жумуш баягы деги жолубуз мындай болуп атат, мектебибиз мындай болуп атат, бакчабыз мындай болуп атат деген сыяктуу эле аябай жашоодогу көйгөйлөрүбүз. Бирок сиз менен бүгүнкү баягы подкастыбыздын маеги дагы да болсо ошол көчөдө жолуң жаман болсо дагы үйүңдүн ичинде кандай сен иштерди кыла алып атасың? Сен үйүңдүн ичиндеги, мисалы карасаңыз, мына азыр биз ушул студияда отурабыз, кандай көңүлүң көтөрүлөт? Могу бакты мен көрүп атам, азыр менин маңдайымда бак турат да, ушуну да карабай койсоң солуп калат да. Ушуга дагы туура эмес нерселерди кылсаң, кечке эле чайды үстүнө куя берсең, бул дагы начар болуп калат. Отурган жериңди гүлдөтүп албасаң, сен маанайың дагы жаман болот. Сен тазалап албасаң. Негизинен көбүнчөсүн көйгөйлөр биз ушундай бир коом болдук, биз сүйлөп эле кетип турган. Бирок иш жасоо да. Сен мондай жолдун баары таштак болуп кетти деп кыйкырба, сен ошол ташты алып жолдун жээгине таштап кой да. Албетте. Мен ушуну дагы бир жолу айтат элем. Мен башка депутаттар же башкалар деп эч кимге карай албайм,
кайрыла албайм, эчтеке кылбайм. Мен өзүмдү түздөө менен элекмин. Мен өзүмдүн иштеримди контролдоо менен. Балким баягы өзүм мени көрбөй аткандар, мени баракчамды көрбөй аткандар ар кандай нерселерди сүйлөшү мүмкүн да, бирок мен эч кимисине таарынбайм. Мен жараткандын алдында өзүмдүн ишимди аткарып бараткан кичинекей болсо дагы кичинекей вирус, жакшы вирус болуп, ошол тегерегимди гүлдөтө алган, адамдардын көңүлүн ала алган, жакшы нерселерди жасай алган инсан катары кетип баратам. Ошондуктан бул иште дагы балким мен бир жака жетекчи болсом, анан ошондо жоопкерчилик алып сизге так айтмакмын. Мен мону кылып атам, мен мону кылып атам деп. А мен азыр көбүнчөсүн коомдук иштер менен, эл агартуу менен элекмин да. Байкайсызбы, мен ушуну баягы көрүүчүлөргө, окуучуларыма мынтип айтам да. Бизден акылдуулар бизди укпайт. Бизден кыйындар бизди карабайт. Бирок бизден ылдыйлар дагы бар. Бизге жанагы таш ыргытып аткан алар бизден өйдө эмес. Сенден билимдүү, сенден акылдуу, сенден сонун сени эч качан жамандабайт. Сага жаман комментарий жазбайт. Сенден ылдыйлар гана сени тебелеп тепсегенге аракет кылат. Бирок ошол нерсени сезүү дагы, ошол нерсени түшүнүү дагы билимди кабыл алууну талап кылат. Ал знание, почему биз невежда дейбиз, ай ал билбейт ал. Кой эми ага теңелбе. Көбүнчөсүн теңелбейбиз. Эчтеке дебейбиз, сөз кайрыбайбыз. Эмнеге? Себеби ага түшүндүргөндөн көрө ошого кеткен убактың, жанагы айтат го, тиги кыйшыкты көр да түзөй албайт депчи. Сен ага убакыт коротпо. Сен ошонун ордуна 3 кичинекей балага, мисалы, жакында бир спортко бир кыз кетти, жол акчасы жок болот. Ошого жол акча берип койдум. Дагы бирөөнүн контракт төлөнбөй турага контракт төлөп койдум. Мени деле эч ким тиги баш маналды алтын койгон жок. Бирок кичинекей, эгер биз колубуздагы 100 сомубуздан 10 сомун садака кыла алсак, анда биз кийин колубузга 10 миң тийгенде 1000 сомун садака кыла алабыз да. А биз күтүп атпайбыз, биз 100 миң табайын, ошондо бир 10 миңин берем депчи. Жок, сен 100 сомуңан бере алып атасыңбы? Сен азыркы убактыңдын 5 мүнөтүн бирөөгө токтоп туруп арнап алып атасыңбы? Биз ошондон башташыбыз керек деп ойлойм. Нурзат айым, мынакей айымдардын ден соолугу деп дагы айта беребиз. Айымдардын ден соолугу кайсы убактан башталыш керек? Өспүрүмдөнбү же турмушка чыккан убактабы же карагандабы мага окшоп? Мына мисалы мен спорт менен караганда баштадым. Ошого да шүгүр эже. Ушуну да көрбөй өтүп кетмекпиз. Ушуну дагы биздин денебиз сезбей өтүп кетмек. Ошол рахатты сиздин жан дүйнөңүз сезбей өтүп кетмек. Рахмат. Ошол бакытты сиз сезбей өтүп кетмек. Биз эми ушу көрүүчүлөрүбүзгө да өспүрүм кыздарга кандай көңүл буруш керек, кантип үйлөнөрдө эмне кылыш керек, ошол жөнүндө айтып берсең. Эгер мен ден соолуктуу балалуу болгум келсе, мен эми азыр биз турган маселе менен күрөшүп атпайбызбы? Биз көйгөй менен күрөшүп атабыз да. Чынында идеалдуу сиз айтып атпайсызбы? Биз кантип ден соолукта боло алабыз? Чынында адам төрөлө электеги эненин состояниясы аябай маанилүү. Боюнда боло элек кезиндеги сенин, себеби байкасаңыз көйгөй даярданууң, себеби бала ооруганда түздөн түз сенин ишенесизби, даже характерлери дагы. Сен байкош болуп жүргөндө төрөгөн балаң байкош болот. Сен мындай дегенде төрөгөн бала ушундай болот. Сен бактылуңда бактылуу бала төрөлөт. Бул таң каларлык көрүнүш, бирок мен муну 1000 жолу көргөм. Мен 1000 аялдан мен ушуну көргөм. Кандай состоянияда төрөгөн баласы кандай болот. Демек биздин менталдык абалыбыз, биздин ички абалыбыз, биздин сырткы абалыбыз, биздин ден соолугубуз ошол бала төрөлө электе башталыш керек. Эгер мен жарык дүйнөгө хафиз боло турган, акылдуу боло турган, Айтматов боло турган, же болбосо башка бир жакшы бала, жөн эле бактылуу боло турган. Мен мисалы азыр балдарыман эч нерсе талап кылбайм. Мен өзүм балдарымды укмуш кылам дебейм. Жок, мен аларды бактылуу кылам, эже мен аларды жанчыбайм. Алардан Эйнштейн чыгарам дебейм. Жок. Бактылуу адамдар аз эже. Биз бактылуу жөн гана бир адамды бактылуу кыла турган. Ошол бир аялды алып, сонун ошону бактылуу кылып, анан балдарын кучактап, мындай жөн эле жашай турган. Жашоо эже, биз жашоону жашабай өтүп баратабыз да. Биз сезбей өтүп баратабыз. Биз ойгобуз, биз баликетте урушабыз, биз менен согушуп кетебиз. Бирок биз ойгон элекпиз. Жашоого ойгон элекпиз. Балаңды карап көрчү, сен балаң кандай? Балаң үрпөйүп турабы? Балаң коркуп турабы? Балаң тартынып турабы? Же балаң уурлук кылып атабы? Же балаң бирөөнү барып уруп атабы? Бүт бардык көйгөйдүн, аркандын бир учу сенде. Демек, сиз айтып атпайсызбы, азыр кимге кандай мамиле кылабыз? Алтыным самолетто айтып атат. Өзүңө биринчи,
кислородду. Анан баланы алып келет мага. Балам мынтип такыр сүйлөбөйт деп. Же мен балам такыр сүйлөбөйт дейт да. Анан өзүң кандайсың десем ыйлайт да. Эчеке. Бала сенин көрүнүшүң, жаның, сенин 10 жашка чейинки бүт ору бул сен. Күзгүң. Бала бул сен. Демек, сен балаңды бактылуу, мен отурган аялга айтам, балаң бактылуу болушун каалайсың? Ооба дейт. Анда сен бактылуу бол. Сени көрүп кандай акча алып келип бер, кандай байлык кылып бер, айфонун акыркысын алып бер, сен деп сыздап отурсаң, кызың жаның отурат дагы ошондой эле сыздап сени карап. Кечээкү көрүнүш 15 жаштагы кыздын вот кечээкү көрүнүш болду, дээрлик буга чейин дагы келип аткан кечээкү көрүнүш болду. Апасы бактысыз. Анан ал кыздан акырын мынтип сурап атам да, переживаешь за маму? Да. Вот сен переживанияң ошол болуп атабы? Да. То есть кыз суп-сулуу 15 жашта эмне проблемасы болушу мүмкүн? Эмне проблемасы? Сонун баары жакшы, баары өз жайында. Бирок эмне аябай тынчсызданган, переживать эткен, бактысыз эне и ошол нерсенин баарын көрүп, ошону эле впитывать этип атат. Тигил кичинекей кыз, то есть ал сиңирип, ошол жашоонун эле эненин жашоосун эле. Ошон үчүн эмне канчалык бактылуу болуп, эне өздүгүн таап, өзүн ойгонуп, өзүн сүйүп, мен керек экем, мен өзүмө керек экем, мен балама эмес биринчи өзүмө керек экем деп өзү ойгонгондон кийин анан кыз автоматтык түрдө, анткени кетип бараткан бала мынтип алдыга кетип баратат да, биз аркасында турабыз да тене. Бала аркасын карай берет. Мамам жакшыбы? Атам жакшыбы? Экөө жакшы эле турабы? Экөө бири-бирин өлтүрбөй элеби? Оорубай элеби? Эгерде аркасында эне монтип, бүрүшүп, ооруп турса, алдыга кете албайт. Бала алдыга кете албайт. Автоматтык түрдө ал тапкан акчасын, өзүнүн ойлогон оюн, максаттарын баарын энеге, атага байлай берет. Ал автоматтык түрдө анан кантип ал алдыга шилтейт бутту. Ал кантип максаттарга жетет. Анткени аркасында эне ооруп турат. Эне эмне үчүн ооруп турат? Анткени эми бул жерден баягы жагымсыз нерсени айтышым мүмкүн сиздер үчүн. Бирок бул нерсе бар, тастыкталган, ооба, вторичная выгода деген бар. Кандайдыр бир мен жок дегенде ооруп болсо дагы Көңүл алып атпайбы? Жолдошунун көңүлүн бурдуруш керек. Жолдошунан керек болсо акчаны чыгарып алыш керек да. Эгерде сен мырза болуп, жубайыңа өз убагында подарка берип, көңүлүн алып, ушундай кандайдыр бир акчаңды сарптабай атсаң, ал баары алат. Бирок ошол оору аркылуу, таблетка аркылуу, то есть клиникага жатуу аркылуу болсо дагы сенин акчаңды баары бир алат. Ошон үчүн андан көрө эмне сага да пайдалуу, сенин да акчаң көбөйөт. Эмне ошол белек алып келип берип, кандайдыр бир көңүлүн алып, 1000 сом берип, мен мону чай ичип койчу, кофе ичип койчу десе, аялга көп деле нерсенин кереги жок. Бир гүл алып келип, бир штука алып келип, и ошону алып келгенде айымдар биз эмне ошол даже бир гүлгө, бир конфетке дагы эмне ыраазы болушубуз керек. Мынтип ура, рахмат деп ошонун акысын беришибиз керек. Биз акысын көпчүлүк учурда бербейт. Эмне уфулеби? Эмне? Эте албайсың андан көрө. Ыраазычылык аз болот. Ыраазычылык. То есть биздин мамилелерде ыраазычылык аз. Ошол балаңдын барына ыраазычылык. Ошол сенин турган турпатыңа, ошол үйүңдүн баарына, сен көчөдө эмессиң, ошол жолдошуңдун вообще баарына ыраазычылык. Анткени жолдошуң болсо атаң көр, жанымда бирөө болсо деген дагы айымдар бар. Төрөй албай жүргөн айымдар канча болуп атат, эркек кыз деп тандап жерип кетип атабыз. Жок, ошол эркек эмес, бир талга жетпей аткандар бар. Ошон үчүн алтындарым, бүгүнкү күндө эмне ыраазычылык жок болуп атат. Ошон үчүн эгерде жолдошуңар силерди прям моундай сонун көп подарка алып берсин десеңер, ыраазычылык билдиргиле. Баштагыла, кичинекейден баштагыла. Ал берген, алып келген ошол ал дагы эмгек кылды. Ал дагы переживать этти. Ал дагы көчөдө монтип, үшүп, шишип таап жүрөт. Анан өзүнүн ал дагы ошону өстүргүлө силер. Өстүрүп, багып, көбүрөөк алып келгенге аны дагы шыктандыргыла. То есть башкача айтканда энергия бергиле. Рахмат, ыраазымын, кучактап, сен мага керексиң, кымбатсың деген сөздөрдү айтып, анан аларга чейин айта албай атсаңыз, ал сөздү өзүңүзгө айтып баштаңыз. Сен мен үчүн кымбатсың, сен мен ардактуумсуң, сен жакшысың, сен уже окейсиң, сен баары окей, сенде баары жакшы деп өзүңөрдөн баштагыла, анан ошол нерсени андан ары жайылткыла.
инсан мактаса бала барын терс айтты. тиги баягы жакшы сөз жыланды да ийинден чыгарыптыр дейт, ошон үчүн жакшы сөз жан эргитет. Баткенден бир окуучум келди, мага сабактарыма келип окуду. Келип бир ай окуп кетти да, анан баары эле кел, анан күйөөмөн кетем, ушундай жаман абалда келди эле да, кетем. Анан чалып күлөт да, 100 миңге машинка алып берди дейт. Эмне болду я? Анча эмне болду сен? Келгенде мен эме деп айттырмын. Ошо сен жээрип аткан эриңди башка аял сонун эр кылып алат деп айт. Анан мен эмнеге башкага Келет эле. деп оңолуп баштадым дейт. Анан ошо вазир жакшы, хан жакшы дегендин нерсеси ушундай. Чын эле биз эмнегедир мен дагы ушундай адашыптырмын жашоомдо, мага берсин, эмне кылсын, мени бактылуу кылсын деп көрсө, бизден башталат, турбайбы? Бизден башталып, ошол өзүбүздөн башталып, анан ушул жерден айымдын ден соолугуна түздөн түз тиешелүү биздин сөздөрүбүз эже. Бул 100% сөзүң, оозуңан кандай сөз чыгып атат. Прям орозо карма. Мен ушундай болдум, мен жылдар жаман сөзгө орозо. Бизде бар эле го сөз кесир сүйлөө деген. Же болбосо тилиңди почисти язык деген бар да, то есть тилиңди тазала деген, тилиңди Аябай тазала. жакшы формула айтып бердиңиздер. Эми мындай суроо. Акыркы убакта баягы маалыматтын көптүгүнөнбү, интернеттенби, баягы бизде бирөө уруп кетти, өлтүрүп салды, ушундай аябай көп болуп кетти. Тилекке каршы аябай көп болуп атат. Ошолчу. Эми мурда деле ошондой беле, же азыр ушу маалыматтын көптүгүнөнбү? Эмнеге ушундай шарттар болуп атат? Ушундай бир суроону сизге берейин. Чынында интернет биздин ичегибизди ачып берди эже. Биздин кимдигибизди көргөзүп берди. Биздин чыныгы коом катары ким экенибиз ачылды. Мурда интернетте тиги айылда бир эле жинди болчу, аны баарыбыз билчүбүз дейт го. Ошол бир эле жинди эмес экенибиз билинип калды. Бул чынында бул негизи мен акыркы жылдарда мынтип акыркы күнү бай күнү эле бир эже менен сүйлөшүп атып, коомубуз ашмалтай чыгып атат, эмне болуп атабыз деп аябай сүйлөштүк да. Анан бул нерсе табигый көрүнүш да. Бул табигый тазалануу, бул иргеп алуу, бул акты карадан тандап алуу, бул адамдардын ой жүгүртүүсү, бул муну биз деген бул жаман доорулордун алмашуусу керек болсо, бул энергиялардын алмашуусу, бул ичибиздин чыныгы. Мындай да биз жакшыбыз, мен аябай жакшымын деп сулуу чымчык болуп жүрдүк да. Сулуу чымчык баары жакшы. Бир айда бир жолдошуң жетелеп конокко барып коесуң, баары жакшы деп коесуң. Чынында кандай? Чынында ичиңде, үйдө кандай? Вот проблема ошондо. Демек бул интернет биздин мээбиздин деңгээлин дагы көргөзүп койду, жан дүйнөбүздүн деңгээлин дагы, ден соолугубуздун ичин канчалык арам экенибизди, канчалык көрө албас экенибизди, канчалык бири-бирибизди ушундай бир кызыктай бир улут болуп баратканыбызды көргөзүп берди. Бирок бул жаман эмес эже. Ар бир доор ошентип алмашат. Ар бир аң сезим ошентип өсөт. Бул естественный процесс. Мындай да, сүт деген көтөрүлүп, анан ачылып кайнамайынча бышпайт да. Бул көтөрүлүп атат, ачылып атат. Муну карап болгону биз эмне кыла алабыз? Биз дагы да болсо өзүбүзгө кайрылып, өзүбүздү карап, азыр резкий движениянын кереги жок да. Азыр өзүңдү сактап, акырын жакындарыңды сактап, мындай деп ушул нерселерди өткөрүшүбүз керек деп ойлойм. Анан ушул жерден кошумчалай кетчү нерсе билимге. То есть биринчи очередь ошол эмне болуп ататтын үстүндө. То есть сен өзүңдүн убактыңды, жашооңду ошол сырттагы ыплас нерсеге эмес, эмне үчүн бул нерсенин причина, себеби, эмне үчүн мындай болуп атат, мен кандай ала алам, мен эмне тарбия ала алам, же болбосо мен кандай бат өзгөрүп кете алам. То есть ошол заманга байланыштуу, мисалы үчүн бул нерсе эчак эле башталган да, баягы миграция, чымчыктардын миграциясы, эки жакка же болбосо киттер немеге жээкке чыгып калып деген. То есть бул нерсе даже биздин жердин полюстары алмашып аткан кез да. И адам ошого ылайыктуу жердин өзүнүн бүт баягы вибрация деп коебуз, эми толкунуна, абалына жараша, өзүнүн өзгөрүп атканына жараша, адам дагы эң эле акыркы очередте азыр алмашып ошого соответствовать этип келатат да. То есть буга чейин биринчи тирүү жандык растение бүт баары, флора, фаунанын баары өзгөрүп
уже бат эле алар бат эле жерге ылайыкташып алды. Бир гана адамзат баягы бизде деген ой бар, сезим бар, биздин эмоцияларыбыз бар, биздин ичибиздеги нерсе, анан барып туруп анан эми адамзат ошого шайкеш келип атат да, жердин талабына же болбосо бүгүнкү күндөгү доордун талабына адам өзүн тазалап, уже баягы бүгүнкү күндө эми баягы жаңы доор, жаңы тиги деңгээл деп баары эле угуп билип атат болуш керек. Ошол жаңы деңгээлге там 4-чү измерение, 5-чи измерение деп атабыз. Ошол нерсеге таандык болуп, ошол жерге туура келиш үчүн, өзүн ошол жер менен туура шайкеш жашаш үчүн эмне өзүнүн ичиндеги терс эмоцияларды, негативный эмоцияларды положительныйга иштеп чыгыш керек болуп атат. Бул негизги биздин негизги талап, бүгүнкү күндүн талабы, жумушу. Сен уже тияка деметпе, эч жака уже чуркаба. Анткени бүгүнкү күндө уже убакыт жок. Сен мындай отуруп, мурунку жылдагыдай болуп, 40 жыл мынтип ойлонуп, анан мынтип уктаганга убакыт жок азыр. Азыр уже сен эмне автоматтык түрдө маалыматты аларың менен ичиңде иштеп чыгып, ошону жашап өтүп бүттү. Аны минтип размусоливать этип анан 40 жыл убакыт жок. Азыр ойлондуңбу? Атаңа всё, бат эле. То есть эмне өзүмдү иштеп чыгуу, өзгөртүү. Мен ошо өзгөртүүгө даярмынбы? Даярмын. То есть өзүңдүн ойлоруңду, негатив ойлоруңду, абал, сезимдерди алмаштыруу доору келди болуш керек. Ошонун үстүндө. Эгер сен бир нерсе менен макул болбосоң, ошону жакшыртканга аракет кыл. Болду. Азыр мисалы ушундай жаман болуп кетти, анан минтип кетти, анан уруп атат, согуп атат деп атпайбызбы? Сен тегерегиңди жакшырт. Сен менен байланышкан адамдарды жакшырт. Анан ушинтип жакшырып кетебиз. Ошонун эң эле жогорку деңгээлдеги иши же болбосо канчалык түрдө сен мисалы үчүн мындай дейт да, анан эмне кыла алабыз? То есть биз эмне кыла алабыздын үстүндө иштешибиз керек да. Бир гана өзүңдү жакшыртуу аркылуу сен көпчүлүк адамга эмне өзүңдүн оюң аркылуу, абалың, мисалы үчүн ошол айымдын ден соолугу эмне үчүн бүгүнкү күндө маанилүү, эмне үчүн профилактика, эмне үчүн табигый тазалануулар кандайдыр бир эмне үчүн маанилүү болуп атат? Анткени сенин ошол энергияң, сенин энергетикаң канчалык жакшы болсо, сен ошончолук көп адамга таасириң тийип атат. Сенин каалаган оюң, сенин батаң, сенин айткан сөздөрүң ошончолук күчкө ээ болуп атат да. Ошондуктан сен ошончолук таза болушуң керек да, чтобы батаң кабыл болуш үчүн. Бата эгерде кыргызча сөзгө биздин өзүбүзгө сала турган болсок, сенин батаң канчалык түрдө кабыл болот деген ошончолук. Ошол взаимодействие, ошол деңгээлде батыраак айым, батыраак айыгып кетет да. Мен да ушул жерден сизге анда өзүм кеңешимди айтып коеюн көрүүчүлөргөчү. Интернеттен ошо өзүнүн бир эрежеси бар эмеспи, алгоритм дегенчи. Жаман нерсени көрсө улам эле жаман нерсени эле сала берет ошол жакачы. Анан ошо жаман нерсени көрбөгөнгө аракет кылыш керек. Көрбөгөнгө аракет кылыш керек да. Ошондон чыгыш керек. Жаман кишиден качыш керек. Туптура укпаш керек. То есть ал жанагы эле көңүлүңдү эмнеге бересиң? Биздин көңүлүбүз бул акча болуп атат. Биздин оюбуз, биздин көңүлүбүз ошол энергия деп айтып атышпайбы? Ошол эмнеге көңүл бурасың? Сен чыктың, бул күчкө тамак бересиңби же бул күчкө тамак бересиңби? Эгерде сен негативди көрүп эле, негативди угуп эле, ошону бир-эки жолу эле ачып көрүп, ошого лайк басып же болбосо бирдеме комментарий жазың, бүттү, ал көрүп жабыра берет. Менде өзүм билбеген жеке суроом бар. Биздин биринчи байлык ден соолук каналына көптөгөн подкасттарды өткөрдүк, ден соолук боюнча. Анан кийин ушул көпчүлүгү кантип сулуу болсом, кантип арыктасам, анан жанагындай биздин каналда эмес, башка мисалы ызы-чуу, бирөөнү уруп кетти, анан эметип кетти, ошону көбүнчө көрүшөт. Мен сизге суроом, эмне үчүн адам ошого жакын? Жакшы нерсени азыраак көрөт, ден соолукту азыраак көрөт деп ошону. Оңой. Эмне үчүн ошону көрөт адам, ошого жакын өзүнүн жаратылышы менен? Бул өтө кызыктуу сон нерсе, бул өтө прям сон суроо болду. Анткени биз ошого өнөкөт, адамдын өнөкөтү. Адам көпчүлүк түрдө жанагы прописка, выписка дебедимби? Ошол негативде прописан көпчүлүк учурда биз ошол терс нерсеге, анан терс нерсе мындай катуу
эмоция берет да. Дегенде дегенде болгон турбайбы деп туруп уже бизде эмне биздин көңүлүбүздү бизге питание берет. Это эмоциональное питание. То есть биз ошол эмоциональный питание, могул жерге питание алыш үчүн биз эмне тигини барып уруйуп атабыз, сулууланып атабыз, же болбосо там бетибизди өзгөртүп салып атабыз, ботокс айдырып там любой нерсени кылып атабыз, там арыктап атабыз, семирип атабыз для того, чтобы эмне эмоциональный питание алыш үчүн. Бул кайра маселе келип туруп эле өзүңдү сүйүү маселесине келет. Анан жанагы айтылган кыялдар, максаттар маселесине келет. Эгерде кыялдарың, максаттарың, өзүңдү таануу деген маселе иштелип чыкпаган болсо, биз эмне ошол негативге берилип эле, тигил минтип аткан турбайбы? То есть биринчи нерсе бул биздин өнөкөт, биз ошого көнгөнбүз, бизге оңой оңой нерсеге качырат да. Позитив бул аз эле жамаат да. Позитивде жүргөн, ушак айтпай сүйлөгөн бул кичинекей эле жамаат да. И ошол эле жамаат бул жерде кичинекей, биздин мээбизде кичинекей жамаат. Биз аны өстүргөн эмеспиз. Негатив, ооруп калган, ата-энесинин кандайдыр бир жаман нерсесин көргөн, коомдогу жаман нерсени көргөн жамаат күчөп кеткен да. Алар үстөмдүк кылып турат. Ошондуктан биз аң сезимдүү түрдө, жана выбор деген ошол да, аң сезимдүү түрдө биз күнүгө тандап эмнени көрөм, эмнеге көңүл бөлөм, китеп окуймунбу, окубаймынбы, там телефонду алганда биринчи эле эмнеге бүгүн отжимание жасаймынбы, жасабаймынбы деген сыяктуу бул адамдын тандоосу. Ошону иштөө биз биринчи очеред кайра эми ден соолукта ушул жерде эми эң маанилүү сөзүбүздүн башында баштаган ичегиге кайрылабыз. Эгерде сиздин микробиом, то есть ичиңиздеги могул жашоочулар 1,5 килограммдан 3 килограммга чейинки жашоочуларыңыз тескери жакта болсо, то есть если патогенный микрофлора болсо, алар эмне? Алар ошентип сенин настроенияңа чейин эмне управляют, башкарып алат. Ошон үчүн эмне бул жерден дагы башташ керек. Бул айымдын ден соолугу бир гана бул жерден же болбосо бул эле физикалык жерден эмес. Бул экөө шайкеш келиш керек, сөзсүз түрдө туура тамактануу, сууну ичүү, анан бул жер менен иштөө жакшы. Эгерде там аябай сонун кыйын там тренингтерге бара албай атсаң, сонун азыр бүгүнкү күндө YouTube'да эмне деген сонун подкасттар бар, ден соолук эле жөнүндө, позитивный мышление жөнүндө, же болбосо пайдалуу нерселер, кызыктуу. Бул дүйнөнүн 7 чудес света деп коет, там ошол дүйнөнүн кызыктуу нерселеринин бирөөнү да көрбөй өтүп кетип атпайбызбы? Ошон үчүн мисалы үчүн мен баягы парапландан секирдим да. Эми мен парашюттан секиргим келип атат. Деген сыяктуу, то есть өзүңөрдүн жеке койгон максаттарыңар, өзүңөрдүн кызыгууңар бул дүйнөнү ушул боюнча эле өтүп кетпестен, мен эмнени көрүп өткүм келет деген өзүңөрдүн каалоо тилегиңердин үстүндө жашасаңар, ал автоматтык түрдө сиздин могул структура, могул энергетический структура, химический структураңардын баарын өзгөртөт дагы. Көңүлүңөрдү башка жака бурганга аракет баягы сизге жардам берет да. Ошон үчүн тамагыңарды оңдоп баштагыла, оюңарды оңдоп баштагыла. Кичине эле кошумча, баягы жыйынтыктап калдык окшойт. Ушул темага кичине эле кошумча сиз айтып атпайсызбы? Аз көрөт элдер депчи. Мен дагы китеп жөнүндө китеп чыгарсам 1000 лайк да. Бирок мен бир нерсе кылып башка бир баягы чыгарсам 10.000 лайк да. Бирок элестетсеңиз, коомдо жаман болуш оңой эле. Ага эч нерсенин кереги жок. Бирок жакшы болуш оор да. Акыйкат бирөө гана, чындык бирөө гана. Ал кичинекей, ал ичке. Бирок ал жашайт. Дүйнөнү кармап турган ошол эле нерсе. Сиз ошол жердесиз. Башка жакка таарынбаңыз. Башка жакта эчтеке кылбаңыз. Сиз только өзүңүздүкүн эле жасап кете бериңиз. Мен дагы ошол нерсени жасап келатам. Өзүмдүкү жаман, бирөөгө жакпай калышы мүмкүн. Бирок биз жарык нерсенин бар экендигин акылыбыз сезип аткандан кийин ошол жарыкка акырын чача беребиз. Жарык ал кичинекей эле. Дүйнө караңгы. Бирок ошол жарыкты көргөн адам 1ден кошулат, 2ден кошулат, 5ден кошулат. Жарыксыз дүйнөнүн өзү жок. Демек, дүйнөнүн баардыгын жакшыртууга бел байлаган болсок, сиз ошол эле каналыңызда акча табуу максатында эмес, мына тез көргүлө өлтүргөн атат, житирген атат деп да акча таап атышат. Бирок биз аркы дүйнөгө барганда, сиз экөөбүздөн сурак алганда эмне дейбиз? Биз аз акча тапканбыз,
лайктарыбыз дагы аз болчу. Бирок биз Лайк коюп келет. аз болчу. Бирок биздин көрүүчүлөр мындай болчу. Ушул каналды көрүп аткандар силер красавчик. Аң сезимдүү адамдар да, тандоо башка жакта. Нурзат айым, анда Гүлнар айым, ушу биздин подкасттын негизги демөөрчүсү, Авиценна клиникасы, Экспресс плюс лабораториясы, негизги ушу каналдын максаты коомдун ден соолукка болгон мамилесин өзгөртүү. Биз баарыбыз билебиз да, ооруганда гана аяккы стадия болгондо анан кийин түнкү 12-1 звонок болот. Ошону өзгөртүү үчүн баарыбыз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Сиз да баарыбыз иштеп атабыз, Анан ошо сиздерге мынакей мына Экспресс плюс Авиценна клиникасынын мынандай бир келүүгө чакырыгы менен Чоң рахмат. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. Жүздөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Анан айтып кетким келет, ушу биздин көрүүчүлөргө мынакей ушундай сонун кеңештер болду, алтындай болгон кеңештер болду. Эң биринчи ирет биринчи байлык ден соолук ар дайым ушул актуалдуу ойдон калат. Ооруну алдын алып, эрте текшерилип, же болбосо азыркы күндө мына чекап деп айтылат, Ошо чекаптан өтүп туруңуздар. Өзүңүздөн өзүңүздү аябай дегендейчи, мына эмнегедир машинесин эмеге алып барат. Ооба, техосмотрга. Ден соолугун карабайт ушундай. Анан мен ойлойм, баары бир биздин коомубуз өзгөрүп баратат. Ооба, аябай жакшы, өзгөрүүдө. Бүгүн биз аналитиканы карайлык дедик. Аналитикада 70%дан өйдө айымдар көрөт экен. Бүгүнкү күндө ошондой эле 2 миллион 600 000 адам биздин каналды көрүшүптүр. Бул деген өтө жакшы жашаан. Демек, биздин туугандар өзүнүн ден соолугуна кам көрүп аткандыгы. Эгерде айым ден соолугу жакшы болсо, тең болсо, анда үй бүлөсү дагы ден соолугу жакшы болот. Үй бүлөсү жакшы болсо, анда албетте коом дагы күчтүү болот эмеспи? Сиздерге ыраазычылык билдирем, чоң рахмат. Мына бир заматта убакыт өтүп кетти. Ал эми биздин көрүүчүлөргө дагы бир жолу чың ден соолук каалайбыз. Рахмат.